Ньютондун экинчи закону. Жыйынтык тегизде турган, арабага аракет эткен баардык күчтөрдүн тең аракет этүүчүсү ылдый жыйынтык тегиз менен бирге багытталган. Күчтү аныктоо үчүн арабага динамометрди бекитебиз. Тең аракет этүүчү күчтүн модулу 0,2 ньютон. Эми арабаны жыйынтык тегизде ылдый түшүрөбүз. Араба өткөн аралык 1 метрге барабар. Араба өткөн убакыт сонарип телекамера жасаган кадрдын санына пропорциялаш. Бул учурда кадрдын саны 51ге барабар. Камера 1 секундада 25 кадр жасайт. Демек, арабанын кыймыл убактысы 2 секунда. Арабанын ылдамдануусунун формуладан таап аныктадык. 0,5 метр секунда квадрат. Эми жыйынтык тегиздин бурчун көбөйтөбүз дагы, кайра тажрыйба жүргүзөбүз. Кайра араба аракет эткен күчтөрдүн тең салмактуулугун аныктайбыз. Эми тең салмактуулуктун модулу 0,36 ньютон. Тең салмактуулук 1,8ге өстү. Ньютондун экинчи законунун аныктамасы боюнча ошончо эсе арабанын ылдамдануусу өсүш керек. Туура экенин далилдөө үчүн тажрыйба жүргүзөбүз. Эми арабанын кыймыл убактысында камера 38 кадр жасады. Демек, 1 метр аралыкта араба 1,5 секунда өттү. Экинчи тажрыйбада арабанын ылдамдануусу 1,9 метр секунда квадрат. Арабанын ылдамданууларынын катышы болжол менен 1,8. Биздин тажрыйбада тең салмактуулук 1,8 эсе өскөндө, арабанын ылдамдануусу ошончо өстү. Ньютондун экинчи законуна толук жооп берет. Арабанын ылдамдануусу аракет күчкө түз пропорциялаш.